2021-жылдын 29-апрелинде таңкы саат 4:40 баштап Тажикстандын аскерлери жана бандиттик түзүмдөрү автоматтык куралдарды, минометторду, аскердик тик учактарды, оор бронетехниканы, артиллерияны жана башка куралдардын түрлөрүн Баткен облусундагы тынч жаткан элге карата колдонуп, Кыргызстандын чек арасына кара ниеттик менен кол салды. Тажик аскерлери миномет жана аскердик тик учактарды колдонуу менен Булак башы, Капчыгай, Миңбулак чек ара тозотторуна, Кожо Жар, Кызыл Бел чек ара посторуна жана Баткен, Лейлек райондорунун калктуу пункттарына кол салып, Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын жана аймактарын басып алышкан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажик тарап Кыргызстанга кол салгандан бир күн мурда жүрөк оорусуна байланыштуу Германияга учуп кеткен болчу. Бул кабардан соң дароо ооруканага жетпей кайра Кыргызстанга кайтып, 30-апрель күнү эртең менен Баткенге учуп келди. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлү астында тийиштүү ыкчам аракеттер көрүлдү. Ташиев алгач Баткен облустук администрациясына келди. Жергиликтүү бийлик менен кыска убакыттагы жыйын өткөрүлдү. Тийиштүү маселелер жеринен каралып, өлкө президенти Садыр Жапаровго тынымсыз маалыматтар жеткирилип турду. Андан соң тажик аскерлери кол салган аймактардан көчүрүлгөн тургундарды Баткен шаарынын борборунда чогулган тобуна чыгып, Камчыбек Ташиев жолугушту. Чогулган жарандар бул учурларды видео тасмага тартууга уруксат беришкен жок. Анткени бул аралыкта жергиликтүү айрым тараптар уюлдук телефонуна кыргыз аскерлери тууралуу ар кандай видеолорду тартып, туура эмес маалыматтарды таратып, аскердик сырларды тажик тарапка ачыктан ачык көрсөтүп берип жаткан болчу. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында жергиликтүү тургундардын аракети менен бул көрүнүшкө дээрлик чекит коюлду. Бардыгыбыздын бир муштун болгонубуз ошол пайданы алып келет. Ар ким өз ар жака тарта бербейли. Аяка бияка кылып. Бул жерде айтып атабызбы? Мына биз чуркап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? До конца турабыз, коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Мына эң башкысы ушул. Тургундар менен жолугушуудан соң Камчыбек Ташиев биринчи кезекте ок атууну толугу менен токтотуу зарылдыгын белгилеп, тажик тарап менен жолугушуу үчүн Кызыл Бел чек ара постуна барды. Аны менен бирге өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев да болду. Бул учурда президент Садыр Жапаров чек арадагы абал боюнча кыргызстандыктарга кайрылуу жасады, тараптарды тынчтыкка чакырды. Урматтуу мекендештер, чек арада тынчтыкты көздөп, стабилдүүлүктү сактап калууга күчүрөгөнүбүзгө карабастан, айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам кыргыз-тажик чек арасында калабалуу окуялар башталып кетти. Биз бул окуяларды ырбатпай, Кыргызстан менен Тажикстан элдеринин ортосундагы ынтымак, ырашкерликти сактап калуу үчүн 2 күндөн бери бардык аракеттерди жасап жатабыз. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден да, жетекчиликтен да өтө аярлыктуу жана тыккан ишти талап кылган маселе. Дүйнө элдеринин тарыхы буга күбө. Мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилип келген. Тажик Республикасынын жетекчилери, байыркы тажик элинин акылкөй адамдары дагы ушундай эле көз карашта экенине ишенем. Биздин элдерге тынчтыкты сүйүүчүлүк, бирин-бири урматтоо мүнөздүү. Буга биздин көп кылымдык тарыхыбыз далил.
Эки элдин достугу Манас эпосунда Манас атабыздын Каныкей апабызга сүйүүсү, арзуусу аркылуу чагылдырылгандагы тегин жерден эмес. 21-кылымда Кыргыз менен тажик элдери ынтымакта жашоонун өрнөгүн көрсөтүүгө тийиш. Буга биздин коңшу болгонубуздан сырткары табигый ресурстарга ээлик кылганыбыз да милдеттендирет. Мен асыресе суу маселеси жөнүндө айтып жатам. Себеби Кыргызстан менен Тажикстан таза суунун запастарына ээлик кылуу жагынан алдыңкы орунда турган өлкөлөрбүз. Тилекке каршы куралдуу кагылышуунун аягы карапайым адамдардын тынч жашоосун бузуп, адам өмүрүнө жана экономикалык чыгымга алып келди. Эки тараптан тең чоң жоготуулар болду. Учурдан пайдаланып, жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Мекенчегин коргоодо жан аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этемин. Согушту башташ оңой, токтотуш оор деп айтылат. Тынчтык жана бейпилдик баарынан кымбат. Бир нече жылга созулган жарандык согушту баштан кечирген тажик эли дагы муну жакшы түшүнөт деген ойдомун. Улуу Орозу айында мусулман калктарынын кырды бычак болуп кырылышып турганы жакшы жосун эмес. Ошондуктан бардык тараптарды тынчтыкка чакырамын. Азыр эле Тажикстандын президенти Эмомали Шарипович менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Чек аралар жана башка бардык маселелерди тынчтык жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алалы деп келиштик. Эс тутумум жаңылтпаса, мындан 16 жыл мурда бүгүнкү күндөгү көйгөйдү эскерттим эле. Тагдырдын буйругу менен дал ушул көйгөйдү чечүү менин өз мойнума туш келген экен. Кудай буйрса, жакын араларда чечишип алабыз. Учурдан пайдаланып, Баткенге барабыз. Элибизге жардам беребиз деп демилге көтөрүп жаткан жаштарыбызга, мекенчил жарандарыбызга ыраазычылык билдиремин. Жана эмоция калтырбооңуздарды суранып кетемин. Баарын тынчтык жолу менен чечип алалы. Кызыл Бел чек ара постуна Камчыбек Ташиев барганга чейин жарым сааттай мурда тажик тараптан ок атуулар болгон болчу. Кыргыз чек арачыларынан постто тийиштүү маалыматтар алынган соң Тажик УКМК башчысы Саймумин Ятимов менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ятимов Камчыбек Ташиевди Тажикстандын аймагына чакырды. Бирок Ташиев ага макул болгон жок. Тетирисинче Ятимовго Кыргызстандын аймагына келүү сунушталды. Бул учурда өлкө башчысы Садыр Жапаров бир катар коңшу мамлекеттердин башчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан болчу. Ятимов менен Ташиевдин жолугушуусу Кызыл Бел чек ара посту менен Гулистон чек ара постунун ортосундагы нейтралдуу аймакта өттү. Сүйлөшүүлөрдө тез аранын ичинде ок атууларды толугу менен токтотуу жана аскер күчтөрүн эки тарап тең мурда жайгашкан ордуларына кайтаруу макулдашылды. Барымтага алынган кыргыз жарандарын кайтарып берүү маселеси да келишилди. Андан соң УКМК башчысы кайра Баткен облустук администрациясынын алдына чогулган тургундарга барып жолугушуу тууралуу маалымат берди. Тынчтыкты сактоого чакырып, гуманитардык жардамдарды мүмкүн болушунча Баткен аймагына көбөйтүү зарылдыгын айтты. Өкмөт бул багытта активдүү иш алып барып жаткан болчу. Кыргызстандын бардык аймактарынан гуманитардык жардамдар Баткен жергесине келип жатты. Бүгүн кечке Кудай калса бардык жабылган жерлер ачылат. Войскалар артка кетет, тынччылык болот. Анан кийин сүйлөшөбүз. Нулевой вариант. Мындан 2 күн алдын кайсыл жерди биз ээлеп турсак, ошол жерди гана ээлейбиз биз. Булар да ошол ээлейт. Бизге 1 метр өтпөйт. Биз буларга 1 метр өтпөйбүз. Бардык жерлерде. Аркада дагы, максатта дагы бардык жерде. Бирок тажик тараптан ок атуулар толук бойдон токтобой жатканы тууралуу маалыматтар пайда болду. Өлкө президенти Садыр Жапаров бул аралыкта тажик президенти менен экинчи ирет телефондук сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кыргыз элин болсо чагымчылдыкка алдырбоого чакырды. 1-май күнү Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Баткен аймагында жолугушуусу макулдашылды. Аксай Ворух жана Ош-Испана жолун ачуу аракеттери көрүлдү. Жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Камчыбек Ташиев Аксай айылына 2 жолу барып, жашоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.
Тажик УКМКсынын башчысы Саймумин Ятимов башында турган тажик делегациясы Баткен аймагында өтүшү керек болгон жолугушууга Кызыл Бел чек ара посту аркылуу киргизилди. Кыргыз тарапты комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеп, сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабынын жыйынтыгы менен коомчулукка маалымат берилди. Дорогие друзья, мы сегодня собрались в Государственной комиссии по делимитации, демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой для того, чтобы решать все возникающие проблемы, споры, которые остались для наших народов, для наших государств от истории. У нас сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основах все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской, таджикской земле. Я думаю, я убежден, что мы это делать можем, что мы будем в скорейшем времени решать все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность. Спасибо. Уважаемые журналисты, сегодня мы, уважаемым Самим Саттаровичем, в составе государственной делегации по делимитации и демаркации встретились в Баткене и приняли протокол, состоящий из 4 пунктов, которые как бы в интересах двух стран. Да, сегодня наши народы Кыргызстана и Таджикистана переживают очень трудные времена, кризисные времена. У нас произошла трагедия двух стран, и нам было очень тяжело в это время встречаться и провести работу. Но тем не менее, по поручению наших глав государств мы провели данное мероприятие, в результате чего приняли полное решение о полном прекращении всех стрельб и отвести все войска и воинские формирования, находящиеся вблизи границы, на свои места дислокации, постоянные места дислокации. Кроме того, с сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нас, даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Поэтому мы очень надеемся, что те принятые решения, которые нами были отмечены в этом протоколе, будут выполняться. Спасибо. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр түнкү саат 3:00 чейин улантылды.
Тараптар протоколго кол коюп, 112 километр аралыктагы чегара тилкесин делимитациялоого макулдашылганы белгилүү болду. Тажик делегациясын күзөткөн соң, Камчыбек Ташиев тажик тарап кол салган аймактарды жеринен көрүп чыгууга жана жергиликтүү тургундар менен, аскер кызматкерлери менен жолугушуп, тийиштүү чечимдерди кабыл алууга киришти. Алгач тажик тараптын аскерлери куралдуу кол салууну баштаган Аксай аймагындагы Головной водозаборуна барды. Ал жердеги абалды көрүп чыкты. Чегарачыларга толугу менен керектүү шарттар түзүлөрүн билдирип, водозабор Кыргызстандыкы экенин жана бул тууралуу эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес деген баса белгиледи. Keçinde tünkü saat 3'tü. Keçinde tünkü saat 3'tü. Buna gubernatörün katışması menen biz kol koyuştuk. Oşol kol koyduğumuz negizinde bütün vayskalar ratifikatsiya etdi. Hiç qanday insident bo'ldi. Şunun için qaytib ishtiqlab o'tdi. Rahmat, sizga Xudo densoqlik bersin. Shunday qilamiz. Жолугушуу Аксай айылынын тургундары менен уланып, жергиликтүү элдин суроо талаптары угулуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмалар жеринде берилди. Аймакта тынчтыкты сактоого чакырды. Чагымчылдыкка алдырбоо зарылдыгы белгиленди. Андан ары Лейлек жергесине жол тартып, Камчыбек Ташиев алгач Кулунду аймагынын жашоочулары менен жолукту. Эми рахмат, эл журтка рахмат, жаштарга рахмат, элибизди келип кабар алып кеткениңизге рахмат, сизге бүт жакшылыктар болсун, дагысына болсун. Максат айылына барып, Тажикстандын аскердик агрессиясынан жабырланган тургундар менен жолугушту. Аймакта тажик тараптын кылмыштуу аракеттеринин алкагында өрттөлгөн, оор куралдар менен аткыланган объектилерди көрүп чыкты. Мектепти, детсадты бардығын орнына коебуз. Бардығын коебуз. Ал эми машиналарды боюнча мал мүлктөрүн уурдап кеткендери бар, машиналарды айдап кеткендери бар, акчалар күйүп кеткен. Машинаңызды тоноочулук кылгандары бар. Аларды эми ачык айтыш керек. Аларды азырынча экинчи планга калтырабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз болуп, жетип кала турган болсо каражатыбыз. Ошол ар бир үйдөн уурдалган машинаны, күйүп кеткен машиналарды бардығын ордуна койгонго аракетти кылабыз биз. Кудай кааласа. Биз жалгыз эмеспиз. Бул дүйнө коомчулугунда, урматтуу угандар, биз жалгыз эмеспиз. Биздин Кыргызстандын элин ушунда кыйналып турганын дүйнө коомчулугу барды көрүп турат. Барды көрүп турат. Биз өзүбүз бирөөнүн үйүнө кирген жокпуз, бирөөгө кол салган жокпуз. Бизди тынч жашаган элибизге келип кол салып, бүлүк салды. Ошондуктан Кудай кааласа
Dünya koğumçuluğu da karap durgan yok. Alar da jardam berебиz деп атат. Бирок биз бирөөнүн жардамына муктаж болбостон өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Жаат болбоңуз. Ашиев алга! Алга! Комиссар Катани бирок протоколдо чогулган боюнча биз 100-112 километр жерди описанияга бердик. 112 километр жер Кудай кааласа мына бул 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колду коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз. Бул 112 гектар километр жер. Силердин айлыңар ушул жага али кирели. Мына Кулундукка чейин келди. Кулундукка чейин келди. Кийинки этап менен Кудай буйрса бул жактарды да киргизип, бардыгын эки элдин, эки мамлекеттин кызыкчылыгына жараша чечебиз. Ошо чечкен маалда бир аз баягы границабыз оңго кирип кетиши мүмкүн, солго кирип кетиши мүмкүн. Ошентип отуруп сүйлөшүп отуруп чечебиз. Эми бул бүгүн эртең чечиле деп кое турган иш эмес. Границаны бир күнү чече албайт экенсиз. Бирок сабыр кылып туруңуздар, биз ыкчам аракет кылабыз. Ыкчам тез. дагы ушул үйлөрүбүздө тургузуп жашагандан кийин граница чечилбесе, дагы эле баягындай боло берет экен да. Ошого чейин чечкенге аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Бул экинчи жолу болуп атат, да? Чечип берсеңиздер границаны. Сетке тапкандан кийин бизде коркунуч пайда болду. Өзүбүздүн жерге өзүбүз ээ болобуз да ошондой. Биз да ошондой каалабыз. Бүгүнкү күндө гуманитардык жардамдардын келишин, ошол үйлөрдү кайсыл акчаларга курушубузду жана башкалардын бардыгын өзү контролдоп отурат. То есть ал жерде кайдыгер карап отурган адам эмес. Ошон үчүн силер урмат радиосунан ошол үйлөрдү көрүп чыктык азыр. 100дөй үй бар экен. Бузулган, тек үйлөр толук менен өрттөнүп кеткен. Ошону азыр айтып атасыз, чечилет деп президент убада берди деп. Тажикстан тарап кайсы бир бөлүгүн көтөрүп береби? Жок, биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Биз өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Туура. Анан сырткары, урматтуу туугандар, мына үйлөр турат го. Буларды биз үйлөрдү биз бүтүрөбүз деп эле айтып койбостон, бул үйлөрдү биз жакынкы күндөрү баштайбыз. Жакын күндөрү. Ушул бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна кое баштайбыз. Мына күзгө чейин, сентябрга чейин жылуу жумшакта, мына суук түшөрөкте ар бириңер үйлөрүңөр Кудайга жакшакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар Кудай. Жапар экөөңүздөрдү биз колдойбуз. Сиздерге ишенебиз. Экинчи тараптан биз өзүбүздөн көрүп, ошо максат айылы тургунубуз. Кээ бир семьялар кредиттери бар, үй жайына ажырады, мал мүлкүнө ажырады, техникаларына ажырады. Ошолорго бир мен суранарым, кредит жагын кандайдыр бир деңгээлде бир жеңилдетип бир чечип берсеңиздер. Азыр мисалы мен өзүм үй жайым, техникаларым, мал мүлкүм баардыгы урдалып, тонолуп бүттү. Азыр кыла турган жумушум дагы жок, төлөй турган акчам дагы жок. Мисалы да, ошону кандайдыр бир деңгээлде бир чечип берсеңиздер деп суранарым өкмөт. Эми бул мындай болот. Первый этапы үйлөр курулуп, жана социал жагына карайбыз. Первый этап. Экинчи этабына караганда уже акчанын бардыгына карап туруп, ал маселени мына өкмөттөр чечет. У вас есть что сказать по этому поводу? Сейчас мы закончим оценку по пострадавшему имуществу, примем план по восстановлению, потом будем делать оценку, какое было имущество, у кого то, что потерял, скот там, и так далее, у кого есть кредиты и какая помощь нужна со стороны правительства. После этого будет второй этап, уже там механизм поддержки. Пока в этот кризисный период мы сейчас переговорим с Национальным банком, переговорим с банками, чтобы вы могли обратиться и они приостановили вот эту часть. Мы сейчас попросим, на месяц-два после этого будет принято уже комплексное решение вот этого вопроса. Ушул жерде жашаган мына жабыр тарткан адамдар, кредити барлар
кыжалат болбогула. Кыжалат болбогула. Аны мына Артем Эдуардович түшүндүрүп айткандай, мен мында кыргызча түшүндүрүп айтып коеюн, анча-мынча түшүнбөй калсаңар. Кудай буюрса, кредити барлардын бардыгын экинчи этап менен карап туруп, кредиттердин процентин дагы өзүнө дагы жардам бергенге биз аракет кылабыз. Макулбу? Рахмат. Ушундай. Бир сөздөр мына жаштардан, урматтуу кыргыз элим, мына массовый маалымат эмелер бардыгы турасыздар. Бир гана мынау Камчыбек Ташиев патриот. Мына кыргыз эл патриот бу? Патриот. Сизге биз сиз менен иштешебиз, мына жардам берет. Бир гана мен кылып беребиз деп тура бербей, мына кыргыз элим, давай өзүбүз ар бирибиз өзүбүз аракет кылып путка тургузайлы. Рахмат. Тургузайлы, мына Камчыбек Кыдышевич көрүнүп турат. Кандай жан берип туруп иштейм дейт, бирок жанындагы слабый адамдар бар, мен көрүп турам мен. Айтып турам мына. Иштеген, иштебеген адам билип турат. Кыргыз элим мына келиңиздер биригип туруп, мына бир айда ушул айылдын максат айылын жайына коелу. Ар ким мына 20 жылдыктар бар. Ар бир үйдү бирден тургузайлы. Ар ким өзүбүз өзүбүзгө керек. Ушу максат элди бир айда тургузуп көргөзөлү өзүбүздүн элибизде. Туура айтасыздар. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров. Мен сіздерге 3 суроом бар. Сіздер азыр сентябрда бүтөт дейсиздер. Биз ага чейин кайда жашайбыз? Бир көйнөк менен. Туура. Бизден кетти. Биз бар полный жооп бериңиздер. Биз машинабыз күйүп кетти, үйүбүз күйүп кетти. Эрте төлө десе залогко койгонбуз. Кантип төлөйбүз? Мындай кылабыз. Азыр дагы бир жолу. Апа. Жардам берип десеңиздер. Тажиктардан коркуп йөрүгө келе албайсыз. Токтоп туруң. Айтып кетти баатыр эле. Урматтуу апа, угуп туруң эми. Муңунуңуз бошотпой туруң. Мындай кылабыз. Дагы мына эл алдында дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу эл журт, кимдердин ушул максат айылында үй күйгөндөрдүн, кыйналгандардын кредиттери болсо, андан эч кыжаат болбогула. Угуп туруң. Кыжаат болбогула. Процентинде төлөбөйсүңөр азырынча. Анан кийин основной суммасы боюнча дагы биз чечим кабыл алабыз. Кудай буюрса айтып атпаймынбы, биз жалгыз эмеспиз. Дүйнө коомчулугу карап турат. Жардам берет, Кудай кааласа. Ошол жардамдарды талап тонобостон ушу кыйналган адамдарга биз жеткизебиз. Ушу сентябрга чейин. Анан эми сентябрга чейин дегенде. Мен сентябрга чейин деп, сентябрга чейин деп эми условно айтып атам, апа. Сентябрга чейин болобу, 1 айда болобу, 2 айда болобу, бул эл журт бири-бирине ынтымакта кылып, эми бири-бирине батырып турасыңар. Батырып турасыңар. Биз эми айлабыз жок. Бүгүн, например, эртең алып келип үй салып кое албайбыз. Чыдагылай. Кече сүйлөштүк аны. Кече министрлик келген. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Bardıq alamdan egesi Allah Teala bizleri uşul zamanda, uşul vakka, uşul doğurga yaratkan. Başımıza şunday sınavları salgan Allah Teala özü. Allah Teala jengil kıldı elhamdülillah. Endi barımızın başımız biriktesin. Uşu başçılarımızga aytkanlarını kıla turgan, bir itaat kıla turgan insanlardan kısın. Allah Teala ahirette barımızdan razı olsun, kılgan amellerden razı olsun. Uşul Allah'ın yardımını tez Allah'tan ümit kılamız. Günahlarımız için barımız Allah'tan keşirim sorayım. Elhamdülillah Allah'ın Az mı eldi korkup beri albayım mı falan? Eldi korkup beri albayım. Hiç kim vermeyin. Негизинен биз Тажик Республикасынын өкүлү БКМБнын башчысы Саймон Саттарович Ятимов менен жана ошол баштаган Тажик мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен чакырып койдук. Ал протоколго ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чегараларынын бардык тилкелеринде бир эле эмес, бардык тилкелеринде тынчтыкты орнотуу боюнча. Ошо тынчтыкты орнотуу өкмаларын жаздык. Биринчи ыкмасы ошол чегара тилкелеринен толук бойдон лоор техникаларды, чегарачыларга тиешелүү эмес курал жарактарды жана адамдарды алып кетүү. Биринчиден, экинчиден ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Кимдир бирөө кайсыл бир мамлекеттин территориясына кирип кеткен болсо, ошол жерден тез аранын ичинде адамдарын, аскер техникаларын жана аскер адамдарын чыгаруу боюнча. Бул экинчи.
Üçüncüden ушул протоколдордун аткарылышы боюнча, то есть ушул жогорку пункттардын аткарылышы боюнча комиссия түзүлүп, ал комиссиялар жерлеринде биз жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди териштирип, карап жана чечип турат. Кайсы бир маселе чечилбей атса, же болбосо бир туура эмес чечилип аткан болсо, мага ошо Кыргыз мамлекеттик чегара боюнча комиссиянын төрагасы мага жана КМБнын башчысы Ятимовго Тажикстанда түздөн-түз байланышып, биз оперативдик иштерди жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече түнкү саат 3-тө ушул протокол кол коюлду, бирок бул протоколдун иштеши буга чейин эле башталган. Ошонун негизинде мына түн жакшы өттү. Эч кандай бир да жерде ок атуу же ызырчуу же кайсы бир укук бузуулар болгон жок. Бүгүн кечке дагы эч нерсе байкалган жок. Кудайга шүгүр, мындан ары ошол протоколдун негизинде мамлекеттик бардык органдар, чегара тилкесиндеги чегарачылар, коопсуздукту караган милиция органдары толук менен иштей баштайт деген ойлойбуз. Экинчи суроом, сиз айттыңыз, бул кагылышы тууралуу бизде алдын ала маалымат бар болчу дедиңиз. Эгерде сизде Спутник Кыргызстанда Зульфия Тургунова, эгерде сиздерде алдын ала маалымат болсо, анда сиз Германияга жөнөп кеткен убактыңыз менен кагылышуунун башталышы дал келип атат. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Эгерде кагылышууну билсеңиз, барбай бул жакта алдын алып калууга мүмкүнчүлүк бар беле сиздерде? Кагылышуу болот деп эч ким билген эмес, жана аны билиш мүмкүн да эмес. Бирок кайсы бир деңгээлде ушул чегараларыбыздагы абалдын мындай бир курчуп аткандыгы бизге белгилүү болду. Ошол боюнча биз тийиштүү чараларды көргөнбүз. Ошол чаралардын кайсы бир деңгээлде пайдасы тийди деп эсептейбиз. Мына бүгүн эле мамлекетибиздин башчысы Садыр Жапаров менен сүйлөшүп, Садыр Жапаровдун өзүнүн жеке жетекчилигинин астында бул жерлердеги жабыркаган адамдарга гуманитардык жардамдардын жеткирилиши, алардын ошол социалдык жактан керектүү тамак жеткирилиши боюнча жеке көзөмөлдү алып отурат жана ошонун негизинде бүгүнкү күндө гуманитардык жардам жетпей калган, же болбосо ачка калган, же болбосо ушундай бир социалдык жардам көрсөтпөй калган адамдар жок болсо, баардык мамлекеттик органдар оперативдүү түрдө ушул маселени чечип атышат, иштеп атышат. Андан сырткары мына ушул жерде үйдөрү адамдар биз сурап атышпай Тажикстандан жардам аласызбы? Биз Тажикстандан эч кандай жардам албайбыз, жардам сураган жок. Өзүбүздүн күчүбүз менен кыска убакыт ичинде ар бир коюп ушул жердеги мындай залакасы тийген адамдардын жашоо тириликтине керектүү буюмдар менен камсыз кылып, алардын милдеттерин, алардын жана башка жоготкон буюмдарын, үйлөрүн, машиналарын жоготкондору бар, малын жоготкондору бар. Ошолордун экинчи этапын тез арада ичинде өз ордуна коебуз. Бул күнү президент Садыр Жапаров Кыргызстан элине экинчи ирет кайрылуу жасады. 28-30 апрель күндөрү касиеттүү Кыргызстан эл үчүн тарыхый, оор, сыноонун да, кайгынын да күндөрү болду. Ыйык ата журтубуздун аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч жаткан элибиздин бейпилдиги бузулду. Бирок Кыргызстандын чегара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайы жана каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тилекке каршы чоң жоготууларга учурадык. Миңдеген жарандарыбыз жашаган жерлерин аргасынан таштап кетүүгө мажбур болушту. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, жакындарына көңүл айтам, аза кайгысын тең бөлүшөм. Элимдин уул кыздарынын, айрыкча 12 жашар кызымдын өлүмүнө кайгырып, ичимен кан өтүп турат. Ошондой эле жүздөгөн жабыркаган жарандарыбыздын тез аранын ичинде сакайып кетишин тилеймин. Мамлекетибиздин, элибиздин кызыкчылыгын коргоп, жанын берген каарман жоокерлерибиздин эрдигине башым тийип таазим этемин. Жоокерлерибиз Манас атанын чыныгы урпактары, Кыргыздын нагыз эр жүрөк баатырлары экендигин далилдеди.
дарыгерлерибиздин, куткаруучуларыбыздын жана гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ыктыярчыларыбыздын ишин өзгөчө белгилейм. Алардын көкжалдыгы, эрдиги жана күйүмдүгү кийинки муун үчүн өрнөк. Кыргызстандын чегара жана күч органдарынын айбат көрсөтүп, өз өлкөсүн өжөрлүк менен коргогондугунун натыйжасында сүйлөшүүлөр башталып, бир гана дипломатиялык жолдун зарылдыгы аныкталды. Мен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 2 рет сүйлөштүм. Чатакты ырбатпоо үчүн чегараны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялар ортосундагы ишинин натыйжасында тийиштүү протоколго кол коюлду. Ушул күндөрү курал жарак талап кылып, Баткенге барууга ашыккан мекенчил жаштардын жигерин туура түшүнүүгө болот. Алар да патриоттуулукту көрсөтүштү. Бирок толук кандуу кагылышууну болтурбоо үчүн жана стабилдүүлүктү сактоо максатында талап кылган жаштарга курал берүүгө мүмкүн эмес эле. Башкалардын катасын кайталаган жокпуз. Ошону менен бирге айрым чагымчылдар сырткы күчтөрдөн дагы коркунучтуу экенин унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн күч органдарыбыздын аракеттерине жолтоо болбоо үчүн тартипти сактоо маанилүү болчу. Өз кезегинде биз өзүбүздүн куралдуу күчтөрүбүздү чектеш мамлекеттин айыл кыштактарын басып алып жана тынч элине кол салып, үйлөрүн талкалоого эч качан жол бербейбиз. Кыргызстандын чегинен чыкпоого, биринчи болуп ок атпоого бекем көрсөтмө бердим. Себеби чатак ырбаса, эки тарап тең мындан чоң жоготууларга учурамак, 100 миңдеген үй бүлөлөр кайгы муңга бөлөнмөк. Ушуну элибиз туура түшүндү деп ойлоймун. Кудай жалгап эки тарап кандуу согушту токтоттук. Кагылышуу дагы канча убакытка уланмак, бир жараткан билет. Куралдуу кагышуунун уланып кетишине эки тарап тең жол бербешибиз керек. Анткени биз түбөлүк коңшуларбыз. Ата-бабаларыбыздан калган жерибизди таштап, башка жакка көчүп кете албайбыз. Биздин максатыбыз элибиздин бейпилдиги, мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгү. Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам. Ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары жаңжалды алдын алуу максатында коңшу же аралаш жашаган айылдарда эки тараптын аксакалдарынан, урматтуу, сыйлуу адамдарынан турган тынчтыкты сактоо комиссиясын түзүүнү сунуш кылып жатам. Болгон окуяны териштирүүгө тапшырма бердим. Чагымчылдардын жетегине жетеленип кетпейли. Согуш эч кимге жакшылык алып келбестигинин четин эле көрдүк. Мындан ары жергебизде тынчтык болсун. Камчыбек Ташиев арка 1, Борбордук, арка 2 аймактарында тажик тараптын аракетинен улам өрттөлүп талкаланган объектилерди да көрүп чыкты. Экинчи майдан 3 майга караган түнү кайра Баткен жергесине келип, эртең менен Баткен облустук ооруканасында дарыланып жаткан чегарадагы акыркы окуялардан жабыркаган жарандардан жана аскер кызматкерлеринен кабар алды.
Sizler bereketli. Өлкө президенти Садыр Жапаров баш болгон тийиштүү жетекчилер жана катардагы мекенчил жарандарыбыз Баткендеги абалды тез арада жөнгө салууга болгон аракеттерин көрүп жаткан чакта 1 май күнү Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында Баткенге жардам көрсөтөбүз деген чакырык астында чогулган жарандардын арасындагы чагымчылдар тарабынан бийликти басып алууга багытталган жашыруун пландалган аракеттери орун алды. Алардын бир бөлүгү чогулган элди колдонуу менен өкмөт үйүнө бастырып кирүүгө аракет кылышты. Бирок мындай азгырыкка каршы турган жарандар жана күч кызматкерлери тарабынан көрүлгөн аракеттер бийлик талашып жаткан тараптардын максатына жетишине жол бербеди. Кыргыз элинин башынан кара булут айланып турганда бийликке суусап жаткан саясатчылардын бул аракеттери өкүнүчтүү. Баткенге барабыз деп чогулгандарга тийиштүү унаалар уюштурулганда алар үчүн Баткендеги акыркы окуялар жөн гана ызы чуу чыгаруу үчүн шылтоо экени даана байкалды. Жана автобус келгенде бизди салгыла, бизди алып барылып аткан элдер азыр кыргыздар келгенде эч кимиси отурбай атат. Мынакей 1 2 3 4 5 кыргыз келди. Буякта элдер көп. Буякта эч ким отурбай атат. Кыргыздарды алып келди. Бизди алып барылып аткан элдер эч ким отурбай атат. Ben Batkenge barasındı. Ben hazır baramın. Bas. Ya ne kaçadasın ya? Ben özlemim gerek. Niye geldin? Niye geldin? Niye geldin geri? Ana gel bak nasıl yürüyecek abi? Tacik taraптын агрессиясынан 36 киши каза болду. Анын 3-өө аскер кызматкери жана 2 бөбөк бар. Ошондой эле 180ден ашык адамдар жарадар болгон. Арасында өтө оор абалдагылары да бар. 33 миңден ашуун жаран чыр чыккан аймактан көчүрүлгөн. Аскердик агрессиянын кесепетинен 170ден ашуун турак жай, медициналык жана билим берүү мекемелеринин имараттары, инфраструктура объектилери жана жарандардын мүлктөрү күйүп жок болгон. Бул фактыны башкы прокуратура жазык кодексинин 380 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен каттады. Сотко чейинки өндүрүш иши УКМКнын ИИМдин жана аскер прокуратурасынын кызматкерлеринен турган мекеме аралык тергөө тобуна тапшырылды. Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш айылдарында көптөгөн автоматтык, ири калибрдеги куралдардын гильзалары, фугастар жана миналар, жарылбаган снаряддар, авиациялык ракеталар алынып, Тажикстандын куралдуу күчтөрү тарабынан казылган траншеялар, тосмолор жана башка тургузулган аскердик курулмалар табылган. Тажикстандын аскерлери жана көптөгөн бандиттик түзүмдөрүнүн тынч жаткан элге жана жарандык объектилерге, ошондой эле жаракат алгандарды ташыган тез жардам автомашиналарына, фугастык жарылуучу бөлүкчөлөрдүн жана ракеталык куралдардын колдонулушу Тажикстан тарабынан бир жактуу жана көп тараптуу эл аралык Женева конвенцияларындагы макулдашууларды, гуманитардык нормаларды бузуу менен кара өзгөйлүк максатта жасалган агрессияны күбөлөндүрүп турат. Кыргызстандын аскерлери болсо коргонуу максатында гана курал колдонгон. Тажикстандын аймагындагы калктуу конуштарга жана башка объектилерге кол салган жок. Туруктуу жайгаштырылган жерлерден башка жайдан чабуул коюучу оор куралды колдонуу Кыргызстандын суверендүү аймагын басып алуу максатында аскердик кол салуунун мурдатан пландаштырылгандыгын айгинелейт. Тажикстан тараптан башталган аскердик аракеттерде алардын аскерлери, куралдуу жалданган адамдары жана
бандиттик түзүмдөрү катышты. Тажик тарап Лейлек жана Баткен райондорундагы айылдарды бүлдүрүп, мал-мүлктү талап тоноду. Алар өздөрүнүн кылмыштуу аракеттерин жашыруу максатында Кыргызстандын жарандарынын турак жайларын жана тонолгон социалдык объектилерди массалык түрдө өрттөшкөн. Анын кесепетинен биздин жарандарга жана мамлекетке ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Тажикстан соңку жаңжалда канча адам жабыр тартканын расмий кабарлай элек. Айрым маалымат булактарында 16 адам каза тапканы, 90 жараны жараат алганы айтылууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.